bir жыл эч нерсе жебе. Bir жыл ар кандай той марекелерге барасың, тойлорго барасың. Ошол барган учурда балаңа айтасың, балам сен жебегин дасторкондо. Үйгө кайтып келгенде мен сени адебиңди берем, сүйлөшөм. Bir нерсе жей турган болсо да бир жерине чымчып үзүп алайын дейсиң. Бул жаш баланын акысына кирип атасың, балаңдын акысына кирип атасың сен. Эмне үчүн сен той марекелерге барып бар жокту жей бересиң, балаң неге үчүн жебейт? Баланын акысына кирип атасың. Балаң ошол учурдан чоң барып башкалардын алдында уят болот башка. Уятсам башкасыга өтүп кетсин. Балаң жесин, үйрөнсүн, көрсүн. Кызыгышын жоготпо балаңдын. 2 saat oturasың, 10 saat oturasың, bala eştekege tiybeş gerek, eşinize kıvaş gerek, jebeş gerek. Biz misal ayılda köp ошондой эле кошуна башкалары тили кысып өскөндардай, кеңири сүйлөй албайт. Кеңири бир нерсе кул узата албайт. Чоңойгондо да ошондой болуп калып кетти көбү. Sen жыргап же, sen жыргап ич, балаң тийбесин, көрбөсүн, билбесин. Баланы акысына киртасың, акын деп элеп атасың балаңа. Балаңа үйрөт эскерисинче. Барып лайга кызыгып атабы, лайды кармап атабы, лайга 1-2 жол салып көр балаңды. Ушундай бул лайды кызыгышын жоготпо балаңдын. Балаңдын балалыгын алып койгула. Бүгүн баласын программага түзүп койгон. Мектепке барат, строгий келет, келгенден кийин кийимин чечет, тамагын жейт, тамактан кийин залга кетет, залдан чыгат, английскийге барат, английскийден орус тилиге барат, дагы башкага барат. Бала ойнай албайт. Оюнга вактысы жок баланын. Өзүң кошулуп ойношуң керек балаңа. Балаңды акысын тебелебе.